Саламатсызбы, кымбаттуу Иса Машаяктагы сүйүктүү бир туугандарым. Бүгүн мен сиздер менен ушу өзүмдүн жеке Кудай ата менен болгон мамилемде, сыйынымда болгон өтө бир өзгөчө Кудайдын руху жүрөгүмдүн түпкүрүнө сүйлөгөнүн жана ошол эле учурда Кудай ата мен жашоомдо кандай өзүнүн бир ажайып керемет десем дагы эч убакта жаңылышпаймын. Себеп дегенде, эгерде ким бул дүйнөнүн ар кандай азап тозокторун жеңген, ошол эле учурда өлүмдү дагы жеңген, биздин куткаруучубуз Иса Машаякты Теңирим, куткаруучум деп кабыл алган ар бир тууганым бүгүнкү күндө айтпасам дагы толук түшүнөт деген ойдомун. Анда эмесе сөзүм кур болбош үчүн, кымбаттуу бир туугандар, ушул эле жылы 2020 жылы 10 мартта менин жашоомдо өзгөчө бир окуя болуп өттү. Бул окуя кандайча болду? Анда эмесе башынан баштап баяндап берейин. Алгач эле сыйынып баштаганда эмнегедир мындай өйдө жактан булуттардын үстүнөн карагансып, шунчалык бир кадрлар көрүнүп баштады да. Өйдө жактан кадимкидей мындай бүркүт болуп учкан сыяктуу болуп, кадрлар жылып баштады. Мен учуп келаткан сыяктуудай болдум. Анан топурак жолдорду көрүп баштадым. Андан кийин ушунчалык кыйналган адамдарды, биздин ата-бабаларыбыздын эски жашоолорун көз алдыма көрсөтүп баштады. Атка чегилген, жыгачтан жасалган дөңгөлөктөр аябай чоң, арабаларды түртүп, мындай кыйынчылык менен ушундай бир келаткан, ошол эле учурда адамдардын ушунчалык бир кыйынчылык менен бир жашоодо өмүр сүргөн сыяктуу бир кадрлар көрүнүп баштады. Бирок ошол топурак жолдо кетип бараткан, жыгачтан жасалган чоң дөңгөлөктүү арабаларды негедир адамдар колдору менен түртүп бараткан сыяктуу жана чаң тополоң аралаш ушунчалык бир кулагыма бир добуштар да угулуп жатты да. Кандайдыр бир ушул жоо басып, адамдардын онтогон үндөрү бир ый аралаш сыяктуу да болгон бир ушундай добуштар кулагыма жаңырып жатты. Мына ошентип андан кийинки кадрларда болсо, бир туугандар ушунчалык таң калыштуусу, Кудай ата мага бир мындай жай аккан сайдын жээгиндеги баткак, ылай аралашкан, таза эмес, каралжың болгон суунун агып келе жатканын көрсөттү. Ошол жерге барып, сайдын жээгинде мен сыйынган сыйынымда кадимкидей эле мындай аралашып жүргөн сыяктуу, ошол жерде мындай природада отурган сыяктуудай, сайдын жээгинде мындай отурган абалдагыдай болдум да. Анан эңкейип баягы бул баткак аралашкан ушул суу эмне болот экен деп эңкейип карап баштаганда, кадимкидей ошол суу акырындык менен тунуп анан туп-тунук болуп, таптаза, суунун астынан таштар, шагылдар ушунчалык таптаза болуп, тунук болуп суу көрүнүп баштады. Ар бириңиздер билсеңиздер керек, кыргыз элинде эзелтеден бакай калпак деп улуумун аксакал абышкалар ушундай бир калпак кийип келишкен да баштарына. Негедир ушу кыргыздын кадимкидей эле калпагын көрдүм. Бул ошол аксакалдар кийип келген бакай калпак экен. Бирок бакай калпакты мындай жакшылап карап турсам, бир маалда ошол бакай калпактын учу узарып өсө баштады. Бир маалда ошол мен улам сыйынган сайын бакай калпактын башын көрө албай калдым. Башкача айтканда, бул бакай калпак тип-тик мунара сыяктуу болуп, өйдөн өгөстөй өсүп кетти дагы, мен анын өйдө жагын таптакыр карай албай калдым. Анан ошол көрүп аткан көрүнүшүмө ушунчалык мындай кызыгуу менен сыйынуумду улантып жаттым да. Андан кийинки ушул сюжеттерде кадимкидей кино кадрлар көз алдыма тартылып, Кыргызстаныбыздын ажайып керемет болгон ушунчалык бир жаратылышын картинасы көз алдыма тартылды дагы. Тоодон ушунчалык көк, жашыл аралашкан өзгөчө бир болуп көрбөгөндөй, мен аны мындай жашоомдо дагы көргөн эмесмин эч убакта. Ушунчалык сонун бир суу оргуштап, ташкындап, чоң таштан ташка урунуп, күркүрөп, шаркырап агып келип жатты. Анан ал суу ушунчалык мындай оргуштап, таштан ташка урунуп, кандайдыр бир күч менен келе жатканын көрсөтүп баштады да.
Ошентип сыйынган сыйынымдын көргөн көрүнүшүмдүн чечмеленишин Кудай Ата мындай деп ачып берди. Эң алгачкы көргөн көрүнүшүмдөгү бул топурак жол, жанагы араба түртүп келе жаткан ошол эски жашоо дейбизби, ата-бабаларыбыздын басып өткөн тарыхы туурасында Кудай ушундай мага түшүнүк берди. Анткени силердин ата-бабаларыңар ушунчалык кыйынчылык менен бул жашоону басып өтүштү. Алар Кудайсыз жашоодо жашашты. Башкача айтканда, алар силердей болуп жакшы кабардын маанисин, Теңирибиздин алар үчүн өлүп тирилүүсүнүн маанилүүлүгүн кээ бирлери билишкен жок. Алар ушунчалык кыйынчылык жашоону басып өтүштү. Бул сенин ата-бабаларыңдын басып өткөн тарыхы дегендей түшүнүктү берди. Чоң дөңгөлөк, бул жыгачтан жасалган арабанын дөңгөлөгүн түртүп келаткан нерсе, алардын сыйынган сыйынулары жана онтогон үндөр, бул ошол эң алгачкы машаякчылардын сыйынган сыйынууларынын, алардын кыйынчылыктары. Ушундай кыйынчылык менен Кудай сөзүн мына бүгүнкү учурдагы бизге окшогон кымбаттуу бир тууганым, жаштарга, кийинки муунга ошол мурунку машаякчылардын алып келген жемиши дегендей түшүнүк берди. Андан кийинки көргөн көрүнүштөрдү болсо, албетте Кудай Ата өзүнүн сөз аркылуу да ачып берди. Мен ал туурасында бир нече мүнөттөрдөн кийин сиздерге кайсыл аяттардын негизинде мага ачылганын окуп айтып бермекчимин. Ал эми кийинки кадрларга көңүлүңүздү бургум келет. Кийинки мен көргөн көрүнүштөгү кадрларда болсо, батка каралаш ылай суу агып келе жатат. Бул агып келе жаткан ылай суу бүгүнкү учурдагы, азыркы убакыттагы жыйындардын абалы туурасында Кудай Ата мага ушундай түшүнүк берди. Себеп дегенде, ал ылай суу бир убакта Кудай сөзү Кыргызстанга үрөөн болуп себилди, жана ал өнүп чыгып бир учур болду дейт. Дүркүрөгөн мезгил болду дейт. Көптөр тобо кылды дейт. Мындайча айтканда, алгачкы эң биринчи жолку ойгонуу болду дейт. Орусча айтканда биз айтып келебиз, пробуждение болду дейт. Ойгонуу болду дейт. Бирок бир убакыт келди, ал токтоп калды. Анткени азыркы убакыттагы жыйындардын баарын деп айтпайм, кээ бир айрым бир жыйындардын, ошол эле машаякчылардын жашоосунда таза эмес нерселер бар дегенди Кудай Ата мага ушул көрүнүш аркылуу көрсөттү. Себеп дегенде, кандайдыр бир жыйындардын ичинде, машаякчылардын жеке жашоосунда көрүнбөгөн күнөөлөр, Кудай Атадан жашыра турган нерселер бар. Бирок убакыт мезгил келет, анын баарын мен тазалайм деди. Кымбаттуу бир тууганым, ушул жерге кунт коюп көңүл бурганыңыз өтө маанилүү. Себеп дегенде, кымбаттуу бир тууганым, ар бир машаякчынын жашоосуна жеке тазалануу убактысы келип жетти. Кудай Ата мага ушул көрүнүштү көрсөтүп жатат. Бир убакыт келет, мен ар бир машаякчыны, ар бир өзүмдүн сүйүктүү уулумду жана баламды, албетте мени чын жүрөктөн издеген, менин ыйык рухумдун үнүн тыңшаган адамдар менен жекеме жеке мени издеп убакыт алганга ушундай бир убакытты алып келем дегендей түшүнүк берди. Ошентип, кымбаттуу бир тууганым, кийинки көрүнүштө жанагы мен көргөн таза эмес, батка каралашкан, ылай аралашкан, кара кочкул болгон сууну Теңир өзү тазалайм деген түшүнүк берди. Анан мен ошол сууну карап жатканда, түбүндөгү, сайдын ичиндеги түбүндөгү майда кум аралашкан таштардан бери ошондой майда көрүнбөгөн, көзгө көрүнбөгөн сыяктуу майда таштардан бери
Кудай ата биздин абийирибизди, башкача айтканда сенин кандайдыр бир күнөөлөрүң, кандайдыр бир ошол эле жыйындын дагы күнөөлөрү болсо, ошонун баардыгын Кудай мен ачыкка алып чыгам. Мындайча айтканда, тазаланууга баардыгыңарды алып келем дегендей түшүнүк берди. Бул көрүнүштүн чечмеленишинин мааниси мына ушунда. Ошондой эле кийинки мен көргөн көрүнүштүн дагы бир мааниси, бул мен калпак жөнүндө айтып өттүм. Калпак бул кыргыздын улуттук баш кийими эле болбостон, бул кыргыздын улуттук сыймыгы. Эмне үчүн мен ошол калпакты, эмне үчүн мага Кудай ата ошо калпакты көрсөттү? Анткени биздин азыркы баардык жагынан алганда кыргыз өлкөсү, кыргыз мамлекети, кыргыз жергеси деги эле баардык тарабынан руханий абалыбыз, жалпы машаякчылардын эмнегедир мындай төбүбүз көрүнүп, сыймыктангандай бир деңгээлге жете албай аткан бир учурдай болгон бир абалда турабыз бүгүнкү күндө. Ачыгын айтканда, калпактын өскөнү, мунун мааниси, бир убакыт келет дейт Кудай ата. Бир убакыт келет, мен кыргызымды ушунчалык көтөрөм дейт. Мен кыргызымды ошол калпак өскөн сыяктуу, жалпы машаякчылардын жашоосу, руханий абалы, деңгээли ушу калпак сыяктуу болуп өйдө көтөрүлөт дейт. Руханий абал өйдө көтөрүлөт. Ошол эле учурда Кыргызстандын ичинде жашап жаткан ар бир машаякчынын руханий деңгээли көтөрүлгөндө, сөзсүз түрдө ар бир машаякчынын руханий абалы көтөрүлгөн сайын биздин экономикалык абалыбыз дагы өсүп баштайт. Буга мен толук ишенем. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, азыркы биз көрүп аткан айрым бир кыйынчылыктардын таасиринин алдында калбастан, айрым бир кыйынчылык могу жашоодогу түйшүктөрдүн кулу болуп калбастан, тескерисинче Кудай атанын үнүн угууда, Кудай ата менен болгон баарлашууда, сыйынуубузда болобу, аны менен болгон жеке мамилебизде көбүрөөк Кудай ата бизге эмнени айткысы келип жатат, рухубузду тыңшап, анын сөзүн укканга, анын ыйык руху биздин жүрөгүбүзгө эмне деп сүйлөп жатканын укканга аракеттенишибиз керек экен. Ошентип калпак өйдөнү көстө өсүп, мен анын мындай жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мен анын ушунчалык өйдөнү көстө өсүп кеткенин, мындай анын баш жагын, башкача айтканда анын эң башын, чокусун көрбөй калдым депчи. Ал ушунчалык бийик мунара сыяктуу болуп өйдө көтөрүлүп өсүп кетти. Демек, бир убакыт келет, бир учур болот. Качан болот? Качан жалпы кымбаттуу бир туугандарым, Иса Машаяктагы бир туугандарым, биз бир ой, бир тилек, бир максатта жалпы жапатырмак сыйынып, рухтун жетегинде баштаганыбызда гана ушул нерселер ишке ашат. Мен буга толук ишенем. Жана сиздерди да ушул нерсеге чакырмакчымын. Андан кийин ушунчалык Кыргызстаныбыздын сонун кереметтүү жаратылышын Кудай ата сүрөттөп көрсөттү да. Сонун бир туп-тунук болгон жакшынакай суу оргуштап, таштан ташка урунуп, чоң суу агып келип жатты да. Бул көрүнүш аркылуу Кудай ата, мен жакынкы күндөрү өзүмдүн ишимди баштайм дейт. Бул болуп көрбөгөндөй, ушунчалык болуп көрбөгөндөй иш болот дейт. Бул ишти мен өзүмдүн жаштарымдын, өзүм тандап алган кийинки жаш машаякчылар менен баштайм дейт. Менин сөзүм дейт. Менин сөзүм ушунчалык суу сыяктуу оргуштап, таштан ташка урунуп, ушунчалык өзүнүн добушун чыгарып, ушундай менин сөзүм дейт. Бүтүндөй кыргыз журтчулугуна, бүтүндөй керек болсо Орто Азия өлкөлөрүнө таасирин тийгизе турган ушунчалык күчтүү, таасирдүү сөз болот. Бул ишти мен кийинки урпактар менен, кийинки жаштар менен ушундай өзүмдүн кереметтүү иштеримди кылам дейт. Бирок Кудай ата айтат, мен өзүмдүн даңкымды эч кимге бербейм дейт. Мен
ушул аркылуу кыргыз элинин улуулугун көрсөтүп дейт, кыргыз элинин ушунчалык улуу эл болгонун даңазалап, анан мен өзүмдүн балдарым аркылуу өзүмдүн бүтүндөй кыргыз журтчулугуна жана ошол эле учурда Орто Азия элине өзүмдүн сөзүмдү жарыялайм дейт. Анан мен башында айтып кеткем, бир нече аяттар аркылуу дагы Кудай менин жүрөгүмө ушул көрүнгөн көрүнүштөрүмө жараша менин жүрөгүмө сүйлөдү депчи. Анда эмесе ошол аяттарга көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ушу көргөн көрүнүштөрүм туурасында мага ошол өзүңүздүн сөзүңүздөн дагы ачып бериңиз деп сурап жатканда, Кудай Ата мага Жоэл пайгамбардын 2-бөлүм 28-29 аяттарынан жүрөгүмө сүйлөдү да. Бул жакка жакшылап көңүл бурсак, Кудай Атанын сөзүндө эмне деп жатат? Келиңиздер, анда эмесе мен окуп берсем. Ошондон кийин мындай болот: мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, карыяларыңар түш көрөт, жаш балдарыңар көрүнүш көрүшөт дейт. Демек, мен жогоруда айтып кеткендей эле, кымбаттуу бир тууган, кийинки жаш муундар менен Кудай Ата башкача мындай ыкмада мен иш алып барам дегенди мага айтты да. Анткени өзүнүн сөз аркылуу эле айтты. Себеп дегенде бул жерде эмне деп атат? Жакшылап көңүл бурсак, мен ар бир адамдын үстүнө дейт, өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат, карыялар түш көрөт, жаш балдар көрүнүш көрөт дейт. Жаш балдар деген демек, бул жерде жаш кийинки муун, кийинки жаш, орусча айтканда жаш поколение, кийинки поколение менен мен ушундай иштерди кылам дейт. 29 аятты карасак, ошол күндөрү мен өз кулдарымдын үстүнө, күңдөрүнүн үстүнө да өз рухумду төгөм дейт. Демек, бул жерде кул жөнүндө айтылганда, кулдар кимдер? Кулдар бүгүнкү күндө ар бир машаякчы, ар бирибиз Кудай Атанын кулубуз. Кымбаттуу бир тууганым, ар бирибиз Кудайдын кулу катары дагы, ошол эле учурда анын сүйүктүү уулу катары дагы сезишибиз керек. Демек, урматтуу бир тууганым, Кудай Ата эртели кечпи ал өзүнүн ишин кылат. Албетте, биз окуган бул Кудайдын сөзүндөгү Жоэл пайгамбардын жазган каттарындагы аяттар, бул Израиль эли үчүн жазылган пайгамбарчылык сөздөр. Бирок бүгүнкү учурда Исага ишенген ар бир машаякчынын жашоосуна дагы түздөн түз тиешеси бар. Себеп дегенде, ошол эле учурда пайгамбарларга сүйлөп келген Кудай бүгүнкү күндө бизге окшогон машаякчыларга дагы сүйлөйт жана сүйлөй берет. Ал ошол эле убакта сүйлөп токтоп калган жок. Бүгүнкү күндө дагы эгерде кимде ким Кудайды чындап чын дили менен издесе жана анын рухуна баш ийсе, ал сөзсүз түрдө ар бирибиздин жүрөгүбүзгө сүйлөйт. Айтып жатпайбы бул жерде Кудайдын сөзү өзү? Мен ар бир адамдын үстүнө өз рухумду төгөм. Ошондо уулдарыңар менен кыздарыңар пайгамбарчылык кылышат деп жатат. Жаш балдарыңар көрүнүш көрүшөт дейт. Демек, Кудай Ата бул жерде ушул мен көргөн көрүнүштөрдү бүгүнкү күндө дагы кылып жатат. Бүгүнкү күндө дагы биз сыйынган сыйынууда дагы эгерде кимде ким Теңирден кабыл алса, ошол көрүнүштү, кымбаттуу бир тууганым, сага дагы Кудай Ата көрсөтө алат. Эгерде биз чындап толугу менен жан дилибизден Кудай Атага берилип, анын рухун чакырып сурасак, бул сөзсүз түрдө берилет. Бирок бул мен айта алам, бул Кудай Атанын иши. Ошондой эле дагы бир маанилүү айтып кетчү нерсе, урматтуу бир тууганым, Лебилер китеби 26-бөлүм 9-11-12 аяттардан дагы Кудай Ата ушул көрүнгөн көрүнүштөргө карата дагы жүрөгүмө сүйлөдү. Анда эмесе ушул төмөнкү аяттарга токтолсок. Мен өзүм силерге назарымды салып, укум тукумуңарды көбөйтөм. Силер менен түзгөн келишимиме бекем турам.
Өткөн жылдыкын жейсиңер, жаңы түшүмдүн молдугунан, ал эми эскисин болсо таштап коесуңар. Өзүмдүн турагымды силердин араңарга тургузам. Мен силерден баш тартпайм. Силердин араңарда жүрүп, силердин кудайыңар болом. Силер менин элим болосуңар дейт. Урматтуу бир тууганым, бул жерде мен эмнени айткым келди? Мен көргөн көрүнүштөрдө Кудай Ата ушундай жаңы адамдар менен, башкача айтканда, менин жүзүмдү терең издеген, жаңы, мындайча айтканда, жүрөгүнөн жаңыланган адамдар менен иштешем дейт Кудай Ата. Анан мен ошондо ушул нерселерди кылам дейт. Ал эмне кылам деп жатат? Ал эң биринчиден эле бизге назарын салып, укум тукумубузду көбөйтүп, башкача айтканда, кыргыз элибизди дагы көбөйткүсү келет экен. Өтүп кеткен эски нерселерге бурулбастан, руханий жашообузда ошол нерселерге кайрадан эле кайтып бара бербестен, тескерисинче жаңы руханий азыктарга, баталарга ээ болуп дейт. Баталарга ээ болуп дейт. Ушундай нерселерди мындай руханий жейсиңер дейт. Руханий жемиштерди жейсиңер дейт. Анан Кудай Атам эмне деп атат? Өзүмдүн турагымды силердин араңарга тургузам дейт. Мен силерден дейт, эгерде дейт, чын жүрөктөн издеп, күнөөңөрдү ачык айтып, мойнуңарга алып, тоба кылсаңар дейт, ата-бабаларыңардын буга чейинки кылып келген күнөөлөрүнөн кечирим сурасаңар, анан өзүңөрдүн элиңерге мен туурасында жарыялап, жакшы кабар айтып, аларды куткарылууга алып келсеңер, мен силерден эч убакта баш тартпайм дейт. Ошентип Кудай Ата ар дайым, ар убакта, ар качан өзү келген убакыт саатка чейин ал убадасын берип жатат. Дайыма ал биз менен болоорун айтып жатат. Мына ушундай төмөнкү аяттар менен дагы Кудай Ата өзүнүн мындай сөзү менен дагы ушул нерселерди мындай мага ачып берди да. Бул жерде дагы ошо Израилине карата айтылып атат, албетте, пайгамбарчылык сөз иретинде, башкача айтканда мындай Израилине карата болгон батасы жөнүндө айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө ошол эле учурда Израилине сүйлөгөн Кудай, ошол эле Израиль уулдарына сүйлөгөн Кудай, Жакыптын, Ыбрайымдын, Ыскактын Кудайы деп биз кайрылып келебиз. Ошол Кудай бүгүнкү күндө дагы эле ошондой иштерди кыла турчу Кудай. Кымбаттуу бир тууганым, ошондуктан биз бул нерселерге толук 100% эч шектенбестен ишенишибиз керек. Жана болоорун күтүп жашашыбыз керек. Андыктан урматтуу бир туугандарым, бул айтылган баардык сөздөр Кудайымдын сөзү деп кабыл аласыздар деген үмүттөмүн. Негизинен эле Кудай Ата ар дайым ар бир адам менен өзгөчө ыкмада иштешет жана иштешип келе берет. Анан мен сыйынып атканда дагы Кудай Ата ошол Матайдын жазган жакшы кабардан 16-бөлүм 17-аятын көрсөттү. Бул жерде албетте биз окуганда Иса ошол учурда Жунус уулу Шимон, сен бактылуусуң, муну сага адам эмес, асмандагы Атам ачып берди деген сөзүн окуйбуз. Бирок ушул сөз эмнегедир мага Кудай Атадан мага дагы жекече айтылган сыяктуу сезилди. Анткени мен сыйынып жатканда Матай 16-17-аят деп ушундай көрүнүш болду. Анан бул жерде окусам, мындай деп жазылып турган экен. Ошондо Исага мындай деди: бактылуусуң сен, Жунус уулу Шимон, муну сага адам эмес, асмандагы Атам ачып берди деп Иса айтып жатат. Бул негизи биз окусак бул жерде жыйын жөнүндөгү биринчи жолку жакшы кабар туурасында баяндалат. Муну баардыгыңыздар билесиздер. Бирок эң акыркы ушул контексттин акыркы саптары негедир менин жүрөгүмө Кудай Ата ушул аят аркылуу сүйлөгөндөй болду. Муну сага адам эмес, асмандагы Атам ачып берди деп. Урматтуу бир туугандар, андыктан ар дайым жүрөгүңүздөргө Кудайымдын руху жана анын өзүнүн ыйык жазуусу аркылуу жана ошол эле учурда ар кимибиз сыйынган учурда сыйынган сыйынууларыбызга жараша Кудай Атадан болгон руханий жоопторду ала берели жана жашооңуздар ар дайым руханий жактан
жемиштүү боло берсин деген тилегимди билдирип, мен сөзүмдү жыйынтыктамакчымын. Ар дайым жараткан Теңирибиз, албетте Иса Машаяк сыйынган сыйынууларыбызга мол батасын бере берсин жана ар дайым жашооңуздарда руханий жемиштерге ээ боло бериңиздер демекчимин. Кудайым ак батасын берсин.